Демек, урматтуу билермандар, эсеп мониторда азырынча 0-0. Буга чейин Убайдулла Абдыкадыровдун командасын белгилүү себептер менен Динара Сапарова жетектеп келген. Бүгүн команда капитандык милдетти Убайдулла Абдыкадыровго өткөрүп жатат. Анткени Убайдулла мырза өзүнүн жеке жумуштары менен Москва шаарында болгон. Ошону менен бирге бүгүн биздин ордого Москва шаарында ушул убакытка чейин жүргөн Мырзабек Досматов дагы атайын келип катышып отурат. Мырзабек мырза, командаңызды колдоп келгениңиз үчүн сизге рахмат. Мен ойлоймун, Москвада жүрүп сиз жөн жүрбөй, бир топ интеллекттик кругозорду өстүрүп жүргөн болушуңуз керек. Мен Кудай буйрса ойлойм, бул командага чоң бир салым кошосуз бүгүн деп. Аракет кылабыз. Анда эмесе Убайдулла мырза, маанаңыздар кандай? Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билерман ордо интеллектуал теле оюнунун көрөрмандары. Биз бүгүн кубанычтабыз бардыгыбыз. Көп жылдардан бери, көп айлардан бери сиздер менен көрүшпөй жүргөнбүз. Жеке турмушубуз себептерине байланыштуу эми кайрадан жолугуп отурганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн буюрса жакшы оюн көрсөтөбүз деген ниетте келдик. Жыйынтык кандай болот, 1 сааттан кийин билебиз. Бул болгон оюн иншаллах жеңебиз деген ойдобуз. Билермандордо теле оюнунун финансылык жактан катышып жаткан башкы демөөрчүбүз адаттагыдай эле коомдук ишмер Улут жүзү коомдук фондусунун жетекчиси меценат Рустам Рыспаевич Маманов. Биз Рустам Маманов мырзага иштерине ийгилик каалайбыз. Билермандордо теле оюну бул акыл дарамети менен акчалуу утуштарга ээ болуучу теле оюн. Улут байлыгы билимдүү жаштарда деген долбоордун негизинде биздин клуб менен иштешип келе жатат. Биз демөөрчүгө ыраазычылыктарды билдиребиз. Ал эми биз болсо ордого телекөрүүчүлөр тараптан тандалып алынган суроолорду коюуну баштасак, демек толук азыр 12 раундга суроолор коюлат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо ушул сааттарда да суроо жөнөтүп улантсаңыздар болот. Ошша Ленин көчөсү 330. Билермандордо теле оюнда деп фото сүрөт, суроонун маалымат булагын тактап, өзүңөр жөнүндө даректи толук жазып жөнөтсөңүздөр болот. Ошондой эле интернет сайттарда биздин атайын баракчаларыбыз бар. Facebook'та бар, Mail.ru сайтында бар. Ошондой эле Twitter'де дагы биз катталганбыз, Одноклассник сайттарында да катталганбыз. Ошол жерде бизге суроо жөнөтсөңүздөр болот. Демек, мен ойлоймун, бүгүн Убайдулла Абдыкадыровдун алдында чоң сыноо турат. Өткөндөгү оюнда Сагынбек Мамановдун командасы 6-5 эсебинде чоң кыйынчылыктар менен жеңишке жетишкен. Бүгүн болсо Убайдулла мырза кандай жеңип көрсөт, биз алда убакытта билебиз. Демек, байге фонду адаттагыдай эле 20 000 сом. Суроолор, мен ойлоймун, кызыктуу суроолор бар алдыда. Команда оюнга даяр болсо, анда мен биринчи раундга стартты беремин. 6-тур жана биринчи раунд. Биринчи раунд 1000 сом акча байге катары коюлат. Демек, ушинтип биз ушул оюндан кийин финалдык оюнду Кудай буйруса сиздерге тартуулайбыз. Бүгүнкү оюндан кийин белгилүү болот ким финалдык оюнга акылуу болгондугу. Ош шаарынын тургуну Дорон Аттокуров сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1000 сом. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурабыз. Зайырбек мырза, кимди көрүп турасыз? Маймыл. Урматтуу билермандар, суроо. Бул сиздер туура айтып атасыздар, шимпанзенин сүрөтүн көрүп турасыздар. Өзгөчө кийинген шимпанзе Уинстон Черчиллге белек катары жөнөтүлгөн. Бул сүрөттү 1882 жылы казалган бир адамдын атынан атап коюшкан. Урматтуу билермандар, кимдин атынан атап коюшкан муну? Кетти убакыт. 1882 жылы Ким каза болгон? Ошол мезгилдерде Черчилл анан кийин болгон да 1882 жылы. Энгельс, Маркстарга Фридрих Энгельс эмесби? таанымал адамдар ошолор болгон. Энгельс оюңарды айта бергиле, Карл Маркс. Ошол мезгилде болгон болсо, адам эмеден пайда болду, маймылдан пайда болду деп туруп. Эми Илим Чарльз Дарвиндин ошону байланыштырыш керек. Эмне үчүн?
Жок, эмгек адамды маймылда ошо Эмне Телеген. үчүн башка адамды эмес, именно Черчиллди болуп атат да. Ошого жооп табыш керек. Черчиллге белек кылып эле берди да. Сен Дарвинде 1882-жылдары өлгөнүн Дарвин тууралуу маалымат. Анан 1882 Карл Маркс, Дарвин ушул. неме сөзү ким айткан баягы? Капитал Карл деген Маркс айтты да, Карл Маркс айтты. Капитал Эмгек деген- адамды жаратты. Капитал деген чыгармасы бар. Ошого Карл Черчилл кандайдыр бир ошого дал келип атат. Ошон Өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Жөн эле белек кылган. Сен ушундан жаралгансың. Чарльз Дарвин бериракта болуш керек. Капитал болсо Карл Маркс да. Капитал. Убайдулла мырза ким жооп берет? Убакыт аяктады. Бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Команданын ою боюнча Ордо бул тынчтанабыз. команданын ою боюнча бул ошол мезгилде 1882-жылдардагы атактуу инсандардын бири дүйнөдөгү Карл Маркс жана анын эмгеги Капитал деген эмгегинен улам ушул сүрөт келип чыккан же ушул байланыштуу деп айта алабыз. Убайдулла мырза, мен суроодо бул Уинстон Черчиллге белек болуп берилген дедим. Бул сүрөттү 1882-жылы каза болгон бир адамдын атынан атап коюшкан. Бул сүрөттө бир ат коюшкан дейт. Ошол адамдын атын коюшкан дейт. Кайсыл адамдын атын коюшкан бул сүрөткө? Дедим. Мен сизге ошол адамдын каза болгон адамдын атын сурап атам. Бул псевдоним катары бул маймылга, шимпанзеге ошол адамдын атын коюшкан деп атам. Карл Маркстын атын атап коюшкан. Бул сизин акыркы жообуңуз. Жеңгелис же Карл Маркс? Бирөөсүн айтсаңыз. Маркс. Карл Маркс. Жооп кабыл алынат. 1882-жылы каза болгон деп эсептейсиз. Анык билбейм. Мен туура жоопту айтам. Талкуу учурунда сиздер бир топ вариантты орто койдуңуздар. Анын арасында Мырзабек Тосматов Чарльз Дарвинди айтып өттү. 1880-жылы Чарльз Дарвин каза болгон болчу, урматтуу Убайдулла мырза. Ошонун атынан атап коюшкан. Билесиз, Чарльз Дарвин теориясы боюнча адам маймылдан пайда болгон деген теория негизделген. Эсеп 1-0 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына бул раунд. 1000 сом акча биз Ош шаарынын тургуну Дорон Аттокуровго жөнөтөбүз. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда. Экинчи раунд. Бул кандайдыр бир деңгээлде Уинстон Черчиллге калшык катардагы жөнөтүлгөн сүрөт болуп калышы мүмкүн экен. Эгерде ушул картинаны ачып туруп Чарльз Дарвин деген сөз окуган болсо, бул бир какшык ретинде жөнөтүлгөн белек болуп эсептелет. Абай Большевиков Ош шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгасы 1200 сом. Эми Убайдулла мырза, Угуп жатам. сиз мен билем футболго кызыгасыз. Биз баарыбыз жакшы билебиз. Дээрлик спорттун бардык түрүндө эле алдыңкы орунду ээлегендерге биринчи орунга алтын медаль, экинчи орунга күмүш медаль, үчүнчү орунга коло медаль беришет. Бокста эске албаганда. Бокста билебиз 4-чү орунду алганга дагы коло медаль беришет. Бирок 1998-жылы Францияда болуп өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионатында ошол кездеги Франция футбол федерациясынын президенти жана азыркы УЕФАнын президенти Мишель Платини 4-чү орунду алган Голландия курама командасына өзүнүн атынан бир медальды белек кылган. Урматтуу билермандар, бул өзгөчө медаль болчу. Мишель Платини Голландияга эмнени медаль кылышы мүмкүн белек катары кетти убакыт. 98-жылы чемпионатта алтын медаль, малый алтын медаль берген экинчи местоға мен Анан эми үчүнчү орунга күмүш, төртүнчүгө коло берген болуш керек. Тышкарыдагы Астыкка эмне өзүнчө 4-чү орун ошондон баштап жок болду окшойт. 4-чү орун. эмнени белек кылып берген дейт, эмнени медаль кылып берген. Өзгөчө башкача. медаль Эмнени медаль кылып берген дейт ошону. Медаль кылып деди. Эмнени медаль кылып берген дейт. кандай Сырды эмеспи Голландияга? Жок. Айта берген, айта. Символ катары Голландия. Какой-то бир нерсе да медалдан. Жок. Бул Боягы каймана түрүндө бирдекени айтмакчы болгон ошо медаль аркылуу. Ошондо
оюңарды айткыла, мен тыңча бол. Жок, менин оюм боюнча ошол баягы малый золото деп тур, экинчи орунга ошо экинчи алымга кичинекей алтын берип, үчүнчү орунга күмүш берген да, төртүнчүгө өзгөчө деп атат. Өзгөчө Анда билбейм, варианттарды айтып келе. медал кылып берген. Голландияны тюльпандардын мамлекети дейт, а? Тюльпандардын өлкөсү. Гүл болушу мүмкүн. Тюльпандардын мамлекети дейт. Анан сыр менен, мал чарба менен өзгөчө. Ошондой бир неме көрүнүштүү кандайдыр бир символ катары медал. Мишель Платини Франциянын кандай байланышы бар азыр? Ал Францияда болгондо 98-жылы чемпион. Платини дагы Франциядан да. Ошондо Валла мырза. Мырзабек Досматов жооп берет. Мырзабек Досматов. Биздин команданын пикири боюнча Мишель Платини өзүнүн ысымына жараша Платини болгондугу үчүн платинадан атайын медаль кылып берген болушу мүмкүн. Химиялык. Эмне үчүн мындай тыйнакка келдиңиз? Эми бул тарыхта өзгөчө деген сөзгө маани басым жасап айтылып жатасыз. Ошондуктан Мишель Платини өзүнүн жеке атынан болгондуктан алтын эмес, күмүш эмес, коло эмес, демек платинадан медаль берген болушу мүмкүн. Жооп туура. Эсеп 1-1. Платинадан жасалган медальды Голландияга белек кылып берген. Жана бул экинчи раундда 1200 сом команданын эсебинде жазып коюңуздар. 1200 сом утушка ээ болуп жатат. Мишель Платини ушундай өзгөчө белек кылып сарыкта калган. Üçüncü rauнд. Демек, 3-чү раунд. Чолпонбай кызы Рыскүл сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1300 сом. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар. Аял заты турмушка чыккан сааттан баштап толук бойдон өзүнүн күйөөсүнүн мындайча айтканда ыктыярына өтөт. Анын аманаты болуп эсептелет. Керек болсо атасы кандайдыр бир жумуш дайындаган болсо да өмүрлүк жолдошунун уруксатын алып жасаш керек болот. Бул ислам дининин канондорунун бири. Демек, аял күйөөсүнүн эркине каршы иш кылбоо менен дайыма өзүн, кийимдерин таза кармашы жана күйөөсүнүн көңүлүн түшүрө турган ар бир иштен өтө сактануусу шарт. Урматтуу билермандар, адилеттүүлүгү менен тарыкталган Азирети Умар разияллаху анху мен аялымды 3 нерсе үчүн өтө сүйөм деп айткан. Урматтуу билермандар, алардын биринчиси ал менин кийимдеримди жуйт деген. Үчүнчүсү күнөө менен менин ортомдогу тосуучу парда, мен анын саясында эч качан күнөө жасабайм дептир. Сиздер болсо экинчи себебин айтып бериңиздер. Кетти минута. Кийимдеринди сактайт деди. Үчүнчүсү күнөө менен менин ортомдогу парда. Күнөөдөн мени тосот. Башка жаман иштерге барбайм деп атат. Биринчи кийимдеримди таза кылат. Экинчи үйдөгү балдарымды тарбиялайт. Себеби бир вариант. Дагы оюңарды айтып Аманат. Тарбиянын көпчүлүгү Мен аманатымды сактайт деген болчу. жок. Атыны мен уруксатсыз башка бирөөгө бербейт. Менин уругумду улоочу. Ошол Негизи эле тукумумду улоочу, баласына, балдарына бала төрөп, баланы тарбиялап, мен тукумумду улоочу. Эң негизги функция ошол да. Жөнөкөй болуп калбайбы эле? Дагы айта бергиле, 1 минутта бүткүчө болгула. Экинчи вариант. ошол эле болуш керек. Ошо бала чагасына эме болгон болуш керек. Мен тукум улайт дегендей да. Ошо балдарынын тарбиясы, ошо тукум улоочу, ошол болушу мүмкүн. Анан аманатты сактоочу дагы кандай болушу мүмкүн дагы. Мен жооп бере берейинби? Дагы турмас сөйлөт да. Башка айлансак да башка вариант жок. Ойла мырза. Бул суроого команданын мен жооп берейин. Команданын ою экинчи варианты бул менин мага бала төрөп берип, тукумумду улап, ошолорду балдарды тарбиялоодо чоң салымы бар деген болушу мүмкүн. Бул Бала. сиздин акыркы жообуңуз. Акыркы жооп. Себеби эне
эне тарбияны көп берет балага. Эне дайым бала менен болот, эне төрөйт. Демек бала тарбиялоого көбүрөөк басым жасап атасыз. Бала тарбиялоо эле эмес, ошо баланы төрөп, чоңойтуп, тарбиялап, тукум улоо, ошол бардык эмелерди камтыйт. Тукум улуу менен бала тарбиянын айырмасы бар го Эдилен мырза. Эгерде тукум улуу үчүн гана аял керек деген болсо, анда бул өзүнчө түшүнүк болот. Жок, бала тарбиялоо үчүн керек болсо, бул өзүнчө түшүнүк болот. Бала тарбиялап ошолорду эрезеге жеткирүүдө аялымдын салымы чоң. Демек мен сиздин бул акыркы вариантыңыз кабыл алдым жоопту. Эми сизге өзүңүзгө жекече суроо. Сиз өз аялыңызды негизги кайсы 3 нерсе менен сүйөсүз? Жогорудагы нерселер сизде принцип катары тутунасызбы же сизде башкача варианттар барбы? Буга ар ким аркылуу көз карашта мен кийим жууйт дегенди биринчи пунктка кое албайм. Мындан башка негизги нерселер болушу мүмкүн. Эми тамак кылып берет дегендей да, мындай. Үй аздектеп отурат деген сөз да. Ошол. Эгерде ошолорду камтылган болсо, мен менен макулмун. Анан бала тарбиялайт дегенди, мен биринчи эле пунктка бала тарбиялайт дегенди коет элем. Эң негизгиси ошол, аялдардын аткарган функциясын. Анан жогоруда айтылып өтпөдү, сиздин уруксат, күйөөсүнүн уруксатысыз кандайдыр бир жумуш Ал жакка сөзсүз, чындай бир. сөзсүз. Ушундайбы? Мен да аялыма көп айтам, менден уруксат сурап, бардык нерселерди менден уруксат сурап анан жасаган деп. Мен туура жоопту айтам. Азирети Умардын жогорудагы мен аялымды 3 нерсе үчүн өтө сүйөм деп айткандагы экинчи варианты бул ал менин балдарымды тарбиялайт деп айткан экен. Жооп туура. 2-1 эсеп жана билермандар кезектеги 1300 сомду өздөрүнүн казынасына ыйгарып алышты. Жалпы утуш 2500 сомду түзүп атат. Жалпы болсо байге фонду бүгүнкү оюнда 20 000 сомду түзөт. 2-1. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда. Демек, 4-чү раунд 1400 сом акча байге катары коюлат. Төртүнчү раунд. Эми бул Азирети Умардын өзүнүн аялына берген баас экен Убайдулла мырза. Балким ошол малда кийим жууштагы кандайдыр көйгөй окшойт да. Кыйынчылык болгондо стиральный машиналар жок болгон. Ооба да. Деңизге барып муздак суда жуушкан. Ооба да, балким бир ушундайдыр. Айнура Акжолова, Ош шаарынын тургуну. Сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси демек 1400 сом. Билерман теле оюнунун көрман болуп стилет бул теле көрүүчү. Урматтуу билермандар. Зайнеди мырза, эгерде сиз бирөөдөн карыз алсаңыз кокустан, убагында кайтарганга аракет кыласыз. Эгер кайтара албай калсаңыз эмне кыласыз? Кайтара албай калсам, Кайтара албай калсаңыз кокус. эгер мүмкүнчүлүгү карап көрмөкмүн, ошол адамга дагы барып алдынан өтүп, дагы кайсы бир күнгө чейин шартын түшүндүрүп, жылдырып турганга аракет жылдырганга мөөнөтүн узартканга суранмакмын. Суроо. Ал эми байыркы Руста карыз алган адам өзүнүн карызын кайтара албай калса, аны кенен эл көрүүчү бир майданга алып чыгып, атайын усунуңа бекем кылып чырмашкан жана анын катуу үн чыгарып кыйкыруусу үчүн ар кандай азаптарды колдонушкан, кыйнашкан, катуу үн чыгарып кыйкырышы үчүн. Урматтуу билермандар, суроо. Ал адамды ушунчалык катуу кыйкыртышындагы максат эмне? Эмнеге аны кыйкыртышкан? Башкаларга